саламатсыздарбы? Аба ырайы сууктап, күн муздап баштагандан баштап биз эшиктеги гүлдөрүбүздү үйгө киргизген учурда ар кандай жылытуучу приборлор сайылат, от жагылат. Ошондо бул аба кургак болгондон биздин гүлдөрүбүзгө биоакрилка түшүп баштайт. Биринчи эле жардам кылып биз үйдөгү эле самынды алып алып, самындын кайсы самын анын айырмасы жок. Самынды алып сууга эзип алып, ооруп аткан гүлдөрүбүздүн баарын жалбырактарын, көбүнчөсү жалбырактын астында болот биоакрилка. Жалбырактын астын, үстүн баарын самындап жууп чыксак болот. Көбүнчөсүн ушул биоакрилка ушу биздин китайская роза, гибискуска жана пеларгонияга көп түшөт. Ал убакта биз байкап калган учурда эле бул гүлдөрдү сразу эле дарылап башташыбыз керек. Убагында бул биоакрилкадан арылбасак, биздин үйдөгү гүлдөрдүн баарына бул оору жугат. Ошондуктан бир экөө эле учуп чыгып аткан учурда бул гүлдөрдү дарылап айыктырып алышыбыз керек. Бул самын сууну мындай кылбай эле сууга дагы эзип алып, ошону менен гүлдөрдүн жалбырактарына чачсак да болот. Булар кичирээк болгондуктан мен ушундай раковинага салып алып эле булардын жалбырактарын самындын жардамы менен жууп чыгам. Пеларгония гүлдөрүнө дагы биоакрилка көп түшөт. Булардын көбүнчөсү жалбырагынын астында абдан көп кездешет. Булардын баарын самын менен көбүртүп алып, ушундай кылып сүрүп чыгабыз. Самын сууну бир эле жолу колдонуп токтотуп койбойбуз. Колдон келсе күндө же болбосо күн алыстан бул гүлдөрдүн айыкканга чейин бул гүлдөргө ушул мыльный растворду колдонсок болот. Такыр эле бул процедурага гүлдөрүбүз айыкпай койсо, анда гүл саткан жерлерде көптөгөн азыр дарылардын түрлөрү бар. Ошолордон алып туруп айыктырып алсак болот. Ошолордун бири Актара, кичинекей эле ак пакеттеги порошок болот. Ошону алып, инструкциясына карап туруп, сууга эзип алып туруп, болгон гүлдөрүбүздүн баарына чачып чыгабыз. Дагы үй шартында биз күндө колдонуп, тамакка колдоно турган эле пияздын кабыгын чогултуп алып дагы ошону кайнатып, кайнаган суусун кызарып чыгат. Ошону муздатып алып, ошону дагы ошол гүлдөрүбүздүн жалбырактарына чачып чыксак, ошол дагы гүлдөрүбүзгө жакшы жардам берет. Биз эми баарыбыз эле үйүбүздө ар дайым эле андай дарылар тура бербейт. Ошондуктан самын менен пияз ар бирибиздин үйүбүздө бар. Бекер дагы дары деп ойлосок болот. Ошолорду ушул гүлдөрүбүзгө колдонсок болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ооруп аткан гүлдөрүңүздөр болсо, бат эле сразу эле базарга чуркап, дарыга чуркабастан ушул ыкмаларды дагы гүлдөрүңүздөргө колдонсоңуздар болот. By the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all